Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу баба дыйкандар, малина өстүрүүчүлөр. Бүгүн 1-июнь 2023 жыл. Биз өзүбүздүн огородко ушул жерге бир 2 сотудан ашык жерге ежевика, малинанын көчөттөрүн тиккенбиз да. Марттын 9-уна тиккенбиз быйыл. Анан группада ошол көп дыйкандар ошол тигилген малиналар өспөй жатат, чыгымга учурап жатабыз дегендерди угуп, мен да өзүмдүн бир оюм менен, тажрыйбам менен бөлүшкүм келди да. Могул 2 жөөк, 4 жөөк, булар ежевикалар. Ежевиканын 4 сорту бул жерде. Жакшы өскөн көчөттөр. Так, бойлору моундай жарым метрге жетип калды. Кичекейлери болсо моундай 15 сантиметрдин тегерегинде өсүп атат да. Могул жерди мисалы үчүн биз мурда күнү сугарганбыз. Мурда күнү кечинде сугарганбыз. Бир күн мурун. Айрымдары моундай болуп меме байлап атат. Мен тым койдум, жылган жокмун. Бул ежевикалар малиналарга салыштырмалуу өсүшү жакшы быйыл. 98% чейин өсүп атат. Гүлдөп атат. Лохнес деген. Ал эми могул болсо шехиба деген көчөттөр. Булар дагы монтип мемелерин байлап атат. Түптөрүн чыгып атат. Булар деле өсүшү жакшы. Ал эми могул көчөттөр туугандар. Лабораториядан алганбыз. Инверта деген. Закрытый корневой система менен. Анын бою 20 сантиметрден ашып калыптыр. Бул чоңдор. Кичекейлери болсо клубникадай болуп эле бойлору мынакей 10 сантиметрдин тегерегинде эле көтөрүлө албай эле жүдөшүп атат да. Аларга жанагы үшүк урбасын деп үстүн жаап аттык. Жанагы жалбырактарына чачып аттык дарыларды. Бирок баары бир эле моундай бойлору өсө албай атат. Мурда шехиба. Могул болсо көпчүлүгү эгип аткан полька бир көчөсү, бир жөөгү баланы. Булардын жакшы өскөндөрү 30 сантиметрден ашып атат, гүлдөшүп атат. Меме байлап. Бирок жакшы көтөрө албай атат да. Мына могулду мисалы үчүн кечинде сугарганбыз. Бир күн коюп эле бир күн сугарып атабыз туугандар. Күн ысык ачуу тийип атат. Күн ара сугарып атабыз. Муну эртең кечинде сугарабыз. Кайрадан эле. Бачокко суу жылтып коюп эле ошону куюп атабыз кечки көлөкөй болгондо. Эми мен айтайын дегеним, туугандар. Могул 2 көчөт. Могул жер моундай гүл өскөн, гүлзар жер да. Күндө ачуу тийбейт, үстүндө мына жапа жүзүмдөр өсүп турат. Анан могул жерде мынакей ошол жанагы жабык корневой система көчөт, инверта деген лабораториядан алган. Моунда сонун болуп өсүп атат. Ал боюнун бийиктигин алсак мынакей. Так. 60 сантиметр ашып калыптыр. Сонун болуп өсүп атат. Экинчиси мынакей. 2 көчөт тиккенбиз бул жерге. Бул болсо так 50 сантиметр өсүп калыптыр. Жанагы эле көчөт. Тигил жерде 10 сантиметр, бул жерде 50-60 сантиметрге чейин көтөрүлүп өсүп атат. Бир жерден бир лабораториядан алынган көчөттөр. Бир күндө тигилген. Бирдей суу ичип атат.
Муну мен айтайын дегеним туугандар. Бул көчөттөр өскөн жер батышта, мисалы үчүн көпчүлүгү Беларусиядан алып келип атпайбы. Бүгүнкү күндө бизде абанын ысыгы 27 градус болот. Мен сокулуктан айтып атам. Аба ынымдуулугу 30% түзүп атат. Ошол эле учурда Беларусияны карасаңыздар 40-50% аба ынымдуулук болуп атат. Ала булут каптап туруп атат. Анан ошол жерде өскөн көчөттөрдү алып келип эле биз ысык кагыраган талаага олтуруп жатабыз да, айдоо талаага. Ал жерде көлөкө жок. Айдарым шамал соғып турат. Анан бул көчөттөргө абдан оор болуп атат. Нымдуулук дагы жетишпейт ойдогудай. Күн ысык тиет. Ошол себептен көчөттөрүбүз адаптация албай, айрымдары өспөй, айрымдары болсо өссө дагы бойлору кичинекей болуп жүдөп аткан ошол да. Канчалык биз дары дармек бербей эле болбой жатат да. Анан мен айтайын дегеним, интернеттен да мен атайын кызыгып карасам, андай жерлерге айдалган көчөттөргө сөзсүз түрдө үстүлөрүнө атайын көлөкө улап турган таарларды, зачиняющий сеткалар тартышат экен. Андай болбосо мындай ачык талаада өстүрүш кыйын экен туугандар. Ушуну биз эске алышыбыз керек экен. Муну жана көчөт саткан туугандар да бизге туура түшүндүрүп, ушул тууралуу жеткиликтүү маалымат бериш керек. Беришсе болмок экен, ай туугандар, моундай кыла деп. Ошол туугандар, ушуну эске алыңыздар. Өспөй жаткан көчөттөрүңүздөр өсүп кетсин. Жумшаган эмгегиңиздер, мээнетиңиздер жанып, берекелүү түшүм алыңыздар туугандар. Билген маалыматтарыбыз менен ортого салып бөлүшүп турайлы.